Учурларда өлкөдө суицидке кабылгандардын саны күн санап өсүп барат. Психологдордун айтымында бул маселеге көптөгөн көйгөйлөр таасир этиши мүмкүн. Суицидтин алдын кантип алыш керек? Эксперттер жана психологдор ынтымак чарчылардын бүгүнкү чыгарылышында сиздерге кеңеш берет. Өспүрүмдөр арасындагы суицид азыркы замандын көйгөйлүү маселесине айланды. Расмий маалыматка таянсак, дүйнө жүзүндө жылына 12 жаштан 17 жашка чейинки бойго жетеликтердин 14% өз жандарын кыйышат. Сырттан караганда адам суицидке өз калоосу менен жана өзүнүн аракети менен баргандай көрүнөт. Суицид, парасуицид жана псевдосуицид болуп экиге бөлүнөт. Тактап айтканда, чыныгы жана ашкере суицид. Ашкере суицид жанын кыюудан мурун анын кылып жаткан аракетине адамдардын көңүл буруусун каалайт. Муну айлана чөйрөсүнөн жардам сураган белгиси катары түшүнсө да болот. Ал эми чыныгы суицид болгон аракетин жасоо, анын максаты кандай болбосун өз жанын кыюу болуп калат. Мындан сырткары, кээ бир окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда, баңгизатка берилүү, оор дартка кабылганда сакаюуга аракет көрбөгөн, ден соолукка коркунуч туудурган жүрүм-турумдар да жашыруун суицид деп аталат. Бул биринчиден мынау жашоо деңгээлинин төмөндүгү. Экинчиден турмуш шарттын начарлыгы. Үчүнчүдөн мынау үй бүлөгө, коомго болгон нааразычылык. Төртүнчүдөн ошол балдар контролсуз калган. Бешинчиден куру намыс. Намыстануу деген бар бизде. Мектеп жашында болсун, армияда болсун, мынау бутчада үй бүлөдө болсун, ал эмес мектеп жашындагы эмес чоң эле турмуш куруп калган, же эр же аял асынып алып атат. Бу деген нерсе баягы социалдык маселенин өз деңгээлинде чечилбегени. Мына ошонун таасири ушундай нерселерге алып барып атат. Коомдо бул көрүнүш күн санап кулаш жайып бара жатканын улуу мондун өкүлдөрү азыркы жаштарды ар кандай азгырыктарга азгырылып, чөйрөнүн терс таасири тийип жатат дешет. Баланы тарбиялоодо өзгөчө көңүл бурулуп, анын жүрүм-турумуна көзөмөл болсо, суицидтин алдын алган болобуз дешет активисттер. Ал эми дагы бир жагдай буга миграциянын да терс таасири тиет. Ата-энеси менен бирге жашабаган бала терс көрүнүштөргө бат аралашып кетиши толук ыктымал. Баласын жашынан ата-энесине, тайнесине таштап коюп, жаштардын баары Россияда жүрөт. Алар чоң атасы, чоң энеси, таятасы, тайнеси садикка барат, кайтап келет, мектепке барат, кайтап келет. Тайне, таята, чоң эне, чоң ата ал баланын көзүн гана карап калат. Оорубаса экен, курсагы ток болсо экен, ата-энеси миграциядан эсен-аман келсе экен, колуна тапшырсам экен деген ой пайда болуп калат. Суицидтин алдын алуу үчүн бир гана ата-эне эмес, билим берүү мекемеси, социалдык башкармалыктар, орган кызматкерлери баары бирдей иш алып барса, жана ошону менен бирге эле мамлекеттик идеологиянын негизинде балдарды тарбияласа, өз өмүрүн кыйгандардын саны азаймак дешет. Мамлекет эмес, мындай караганда, ар бир адам өзүнүн балдарына көңүл буруш керек. Ошонун эсебинен мамлекеттик деңгээлде идеология болуш керек да балдар үчүн. Балдардын бардыгы болбосо 80% кароосуз калды, чын айтканда. Байлары колунан иш келип аткандар эртең-эрте кетет, кайра келишет, чуркап жүрөт, балдарды карабай атат, эмне болуп атат. Мына эмне керек, баланча керек. Эмне кылып атат, баланча. Ал эмне иш аткарып атат. Окуулар кандай болуп атат. Кандай чөйрөдө жүрүп атат. Ошо балдарды жалаң эле сабагы кандай жүрүп атат, эмне кызыгуу болуп атат. Андан сабактан кийин үйгөбү, турмуштук тажрыйбагабы, кандай неме кылып атат, буну көзөмөл алган киши жок. Көйгөйлүү маселелердин сап башында турган суицидке активист жаштар да өздөрүнүн ой-пикирлери менен бөлүштү. Алардын айтымында интернет айдынга айлана чөйрөдөгү терс көрүнүштөрдүн таасири тийип жатат. Суицидтин алдын алуу үчүн коом жапа-тырмак иш алып барыш керек деген ойду айтышат. Кыргызстанда мен көптөн бери байкап аткан бир нерсе жетишпейт, бул психологдордун кеңеши. Бизде психолог институту көп калыптанган эмес. Психологко кайрылуу дегенде сөзсүз псих болуп калган адам кайрылат деген түшүнүк бар. Уят бар андай нерседен, стереотип калыптанып калган, ошол нерсени сындырышыбыз керек. Бул ошол психологдор менен иштешпестиктин бир мындай аргумент катары айтсак болот. Экинчиси соцмедиа. Азыркы эле Инстаграмда, башка. Азыр биз баарыбыз өзүбүздүн сыртыбызды карап атабыз, кийимибизди жаңылайбыз. Китеп окугандар, кээ бир тил үйрөнүп атат, дагы бир нерсе акылына карагандай аракет кылышып атат. Бирок
жан дүйнөсү ачка калып кеткен, жан дүйнөсү ата энеси бар туруп жетимсиреп калган толтура жаштарыбыз бар да. Бирөөгө ачыла албайт, бирөөгө бир маселесин айтып бере албайт, баарына шылдың болгон, баарынан күлгөн, өзүнө болгон ишеними жок. Ошолордон улам булар көптүгү ошол суицидке барып калды. Жеңил ойлуулук деп койсо болот. Жеңил ойлуулук десе сөз бул балким сойкулук же дагы башка нерсе эмес. Жеңил ойлуулук бул турмуштун соккуларына чыдабай коюу, жөнөкөй эле маселелерден чечимин таба албастан эле өзүн депрессияга алдырып берүү. Өзүнүн жанын кыйган адамдардын көпчүлүгү өспүрүмдөр болуп ачыкталып келет. Алардын мындай жолго баруусуна дагы башка себептер түрткү болушу мүмкүн. Суицидтин себептери бир канча топко бөлүнөт. Биринчи топ социалдык себептер: жакырчылык, баланын ата эне мээримине толук ээ боло албагандыгы, ага эч кимдин көңүл бурбагандыгы. Экинчи топ психологиялык себептер: психологиялык травма, зомбулук, куугунтукка учуроо, жалгыздык. Үчүнчү топ психопатологиялык себептер: генетикалык жактан суицидке жакын болуу, психологиялык оорулар. Суицидке баргандардын пайыздык жагынан алып караганда 17 жаштан 24 жашка чейинкилер жана ошондой эле 40 жаштан 50 жашка чейинкилер. Алардын 50,5%-ын 14 жаштан 24 жашка чейинкилер түзөт. 48,6%-ын жетилген курактагылар деп айтылат. Ал эми 0,9% 14 жашка чыга элек балдар түзөт. Ал эми бул жаатта Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгындагы инспекторлор, мектеп окуучулары жана мугалимдер психологдордун катышуусунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. 2018 жана 2019 жылдарды салыштырып келгенде 2018 жыл ичинде жалпысынан 15 суицид фактысы катталган болсо, ал эми 2019 жылы 10 суицид фактысы катталганда, башкача айтканда 5 суицид фактыга биз кыскарта алдык деп айтсам болот. Себеби дегенде былтыркы жыл ичинде милициялар жергиликтүү жерлерде бардык шаар райондук иштер бөлүмдөрүндө ошол айрыкча жаш жетпеген өспүрүмдөр менен иштөө инспекциялары аябай жумушун күчөттү. Белгилеп кете турган болсом, жаш өспүрүмдөр менен иштөө өтө кызматкерлер тыгыз иш алып барышты. Окуу мезгилинде байма-бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир эле өздөрүбүз социалдык педагогдор менен, имамдар менен. Өз жанын коюу дин жаатында да туура эмес көрүнүш. Дин өкүлдөрү аларды катуу айыптайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Албетте бул азыркы күндө коомчулугубузда суицид боюнча, адам өзүнө кол салуу, өмүрүнө кол салуу боюнча актуалдуу темалар болуп жатат. Айрыкча бул көйгөй жаштарыбызда көп кездешип келип атат. Акыркы жылдары жаштарыбызда ушул көрүнүш өкүнүчтүү терс. Ошол айрыкча шариятыбызда бул адам өзүнүн Кудай берген жанын кыюу бул чоң арам иш болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн үммөтүнө ошол иннакум каумун тастажилун деген, силер ушундай бир шашыла турган бир үммөтсүңөр, бир ишти кылууга мындай шашыласыңар деген бир Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сыпаттаган да. Бул эми шашылуу, ал-ажалату мина шайтан, шашылуу бул шайтандан экен да. Адам бир ийгиликке, бир жакшы иш кылууга ниет кылыш керек, шашылыш керек. Бирок кыжалат болуп, болбой калды, ушул ишим ишке ашпай калды деп эле, мисалы ошол каалаган күнү эле ал иш жүзөсүнө ашышы шарт эмес экен да. Жанын кыйгандан кийин бул Кудай Тааланын тагдырына наразы болуп, өз жанын өзү кыйып, бул арам иште кылды да. Шариятыбызда жаназа буйрулбайт. Буйрулбайт дегени кабыл болбойт деген. Ошондуктан бул маселеде этият болушубуз керек. Анан кыямат күнү өзүн ошол суицид менен өлтүргөн адам, өзүн муунтуп өлтүргөн, өзүн асып өлтүрүп алган, кандай абалда өлгөн болсо дагы, бул ошол маалда Кудайдын астында ошондой абалда тирилет, ошондой абалда жооп берет. Ошондуктан биз мындай ыйман абалда, соо иш кылып аткан абалда ошондой өтүүнү дуа кылышыбыз керек да. Бул боюнча жарандардын да ой пикирин билип көргөнбүз. Соц тармактарында тиешеси да болушу да мүмкүн да. Жана ошо үй бүлөлөрдүн индивидуалдуу да ушундай субъекттүү себептер да болушу да мүмкүн. Суицидти болдурбоо үчүн биз балдарды билимини көтөрүшүбүз керек. Ошону суицидке барбаш жолдорун табыш үчүн керек столдорду көбүрөөк өткөзүшүбүз керек. Биз балдарга көбүрөөк эрк берип койгонубуздан да болуп атат. Бир себеби балдар өз билгенин кылсам болот экен. Эмне үчүн ата энем мага тыюу салыш керек деген ойдо болушу мүмкүн. Бир чети бул бир себеби, экинчи себеби ата энеси миграцияда жүрөт, чоң ата, чоң энелеринин колунда, тайта, тайнелерин же жакын туугандарына калган.
ага кандайдыр бир жакшы мээрим жетишпегенден, бир жакшы тарбиянын аздыгынанбы, ушундан себеп деле болушу мүмкүн. Анан жанагы балдардын ичиндеги үстөмдүүлүк. Ушул акчаны таап кел, жок, ошону таап апара албадым. Демек мен бир эмеге жыйынтыкка келишим керек деген ой болушу мүмкүн да. Менин оюм боюнча ушундай да. Көп нерсеге жетишип жүргөн багы блогерлерди көрүп, мисалы мен эмнеге мындай боло албайм деген дагы ойлор болушу мүмкүн да. Ба эми подростковый возраст деп айтып коет го, ошондо ошентип ойлоп, ошондой жолго барышы мүмкүн. Бул үй бүлөсүнөн зависит этиши мүмкүн. Көз каранды болушу мүмкүн. Үй бүлөсүндөгү мамиле, ага болгон мындай көз караш, ага болгон сезимдерин ар бир ата-энеси менен болушу мүмкүн, конфликтке барышы мүмкүн. Ошонун айынан чыгып келиши мүмкүн. Психологдор суицидти депрессиядан улам келип чыгарын айтышат. Тилекке каршы көпчүлүк жарандар бир аз тоскоолдуктарга чалдыкса эле жеңил жашоону тандап кетишет. Мындай учурда психологдор менен иштешүү керек дешет. Көйгөйдү чечүүнүн оңой жолу өз жанын кыюу болуп калганын да баса белгилешет. Бардык жарандарды психологдор сабырдуу болууга жана кеңеш алып турууга чакырышат. Кендер жана психология жардам берүү борбору бар. Мен ойлойм, акыркы учурларда биздин социалдык тармактар дагы ушул суицидке көбүрөөк таасирин тийгизе баштады деп. Анткени ал жерде атайын психологиялык оюндар бар. Эгерде бала буга көбүнчө өспүрүм куракта балдар кирип кетиши мүмкүн. Анткени мындай практика бизде болду. Биздин Ош шаарында 2017-жылдары, 16-жылдары болду. Балдар оюнга кирип кетип, көк кит, эртемен ойгот жана башка көптөгөн психология оюндарга кирип кетип, ал оюндардан алыстай албай, ал оюндарга өзүнүн көз карандыгын арттырып коюп, ошондон ары көп суицидтер болду да. Бирок азыркы учурда ага салыштырмалуу 2016-2017 жылга караганда азыр бир аз болсо дагы социалдык тармактарда адамдар өздөрүнүн башкарууну билип калышты, бирок дагы эле бар. Себеби башында айтып кетпедим, биздин адамдар ар түрдүү индивидуалдуу өзгөчөлүккө ээ деп. Эң биринчи эле мен сунуштайт элем, эгерде өзүңүздү жаман сезсеңиз, эртемен эрте эмне кылыш керек, басыш керек деп. Бир түндү адам оңой албайт. Ошол түндө кыйнаган ойду өзгөртө алат. Ошондуктан эң биринчи биз өзүбүздүн негативдүү ойлорубузду оңдошубуз керек. Кантип оңдойбуз? Жакшы ойлорду келтирип, жакшы ниеттерди, жакшы максаттарды коюп, ал жаман ой келе берет да, анан ал жаман ойлорду кантип биз кууйбуз, кантип кетиребиз деген суроолор болот. Албетте, ошол тескери ойлордун ордуна жакшы ойлорду жылдырыш керек. Адам өзүнүн оюн башкара билиш керек. Ошондуктан айтат да, оор жашоону, уктабаган түндөрдү оңдош кыйын, бирок ошол кыйналган түндү, кыйналып чыккан түндү, кыйналып жүргөн турмушту оңдоодогу ойду өзгөртүшүбүз керек. Адистердин айтымында ар бир жаран өзүн колго алууну үйрөнүшү керек. Андыктан өз өмүрүн кыюу жакшылык алып келбеси айдан ачык болду. Жан дүйнөнү байытып, акыл эсти толуктап, жаркын жашоону тандоо ар бир адамдын өз колунда.